Биздин Кайрымдуу коомдук кайрымдуулук фондубуздун каналынан 11 жаштагы сколиоз оорусу менен ооруп келген Айназик аттуу мекендешибиз тууралуу таанышып келгенсиздер. Ал эми Айназиктин операциясына деп акча каражат чогултуунун ар тармагын кылып келебиз. Бул жолу Жалал Абад облусунда Айназикке деп кайрымдуулук концерт уюштурулуп, фонд жетекчиси Азамат Байматов катышып келди. Кыйналган инсан, сапардагы инсан, жан дүйнөсү кыйналып, өзү дагы кыйналып турган инсандын дуасы кабыл болот дейт туугандар. Андыктан мына ошол Айназик кызыбыз дагы дуа кылса, жаштын тилегин берет дейт. Атанын, жаш балдардын тилектерин кабыл кылат Кудайым дейт, жамааттын тилектерин, дуасын кабыл кылат дейт. Андыктан баарыбыз ушул кызга дагы колубуздан келгенче салып, жакшы дуабызды берип кетели туугандар. Албетте тилегим сен, терегим сен, үмүтүм сен, я Расулалла, саламым сага, я Расулалла, жүзүң бурмаган, я Расулалла. Саламатсыздарбы, урматтуу Жалал Абад жергесинин тургундары, меймандары. Бүгүн мына Айназик сиңдибиздин ден соолугу үчүн көзүм азиз болсо дагы, аз болсо да салымды кошоюн деп келдим. Кайгыга бүткөн абалым, караңгы бардык тарабым, басынып элден тургандай, бактысыз ушул тарабым, мумумду кара колумда, муңдашым жалгыз таягым. Ассаламу алейкум. Урматтуу аталар, апалар, ушул жерде турган мекендештер, бир туугандар, баарыңыздардан сөз башында Алла разы болсун деп айткым келет. Эмнеге дегенде, адам баласынын эң кымбаты бул анын ден соолугу жана анын убактысы деген. Ошол кымбат убактыңарды бөлүп, ушул жерге атайын кадам басып келген ар бир кадамдарыңыздарга Аллах Таала сооп жазган болсун. Ушул жерден келип сиздер Айназиктин кичинекей биздин карындашыбыздын келип кабар алгандыгыңыздар, кошкон кошумчаңыздар Аллахтан сөзсүз кайтары, бул эч бир күмөнсүз. Анткени канчалаган ушундай кайрылар болгондо чындыгында мен жүрөгүмдөн азыр Алтынбек байкам айткандай жүрөк эзилет, жүрөк ооруйт. Анткени эмнеге? Себеби бир келген дүйнөдө конокпуз, бир эле мүмкүнчүлүк берилет. Мына баарыңыздар отурасыздар, баардыгыңыздарга биз ден соолук каалайбыз. Анткени биз конок дүйнөдөбүз, убактылуу гана убактылган чектелген өмүр берилди. Ошон үчүн Кудай буйрса мына Айназиктин дагы кайрылуусу болгондо мен аябай жүрөгүм ооруду. Кичинекей 10 күнөн бир гүл ачылды, кичинекей наристе ушул изденип сурап көрсөк, бул датка даба бар экендигин билдик. Буга чейин Апазали деген оор, ушунда сколиоз оорусу менен кайрылган оор түрү менен. Ошол дагы жакшы болуп бүгүн сакайып турат. Андан кийин мына сиздердин эле кыздарыңыздар болгон ошол Батма деген кыз Жалал Абадтан адагы барып келди. Ошо омурткасы кышайып турган омуртка түзөлүп, тагдыр түзөлүп турат. Ошого себепкер болгон сиздерге окшогон кайрымдуу инсандар. Эжеке, Кудай буйрса Аллах Таала берген дартына шифа берсин. Аллах Таала ушундай мээримдүү зат, боорукер, бардык жараткан бардык нерсеге биз издеген ошо ден соолук Алланын казынасында, биз издеген бактылуулук жараткандын казынасында. Ошол жараткандын казынасынан буйруса Айназикке дагы дартына даба болуп, сиз сүйүнүп, мына бүгүн кайгынын кайрылуусу болуп турат. Бизде ушундай канчалаган кайрылуу болгондо кайгынын көз жашы сиздерге окшогон кайрымдуу адамдардын жардамы менен кубанычтын көз жашына айланып келет. Ошондуктан буйруса эжеке, жакшы болуп сүйүнүч менен болсун, Кудай буйрса ушу сүйүнүч менен жыйынталсын. Анан мен ушу ыраазычылыгымды, рахматымды ушу жанымда турган агам Алтынбек ага да аябай ыраазычылык билдирем. Себеби бүгүнкү күндө биз көптөгөн айыл өкмөттөр менен, айыл башчы, аким, депутаттар менен бүгүн кызматташып келебиз. Бирок ошонун ичинде бардык эле кайрылууларды ушундай бир жүрөгүнөн кабыл эле боло алган адамдар аз. Бирок Алтынбек байкем башынан ушу Кудай буйрса Аллах ыраазы болсун сизден байке. Кайрымдуулук жолунда Айназик ооруп жаткан сколиоз оорусу менен жабыркаган бир нече мекендештерди чет жерден сакайтып келгенбиз. Ал эми бул жолу Айназикке жардам берүүгө кайрымдуу мекендештерди чакырып келүүбүз. Урматтуу мекендештер, бир туугандар, мына бүгүн Айназикке арналган атайын Жалал Абадта концерт болуп өттү. Ушу концертке келип колдоо көрсөткөн бардык мекендештерге терең ыраазычылык. Ушул басып келген жамгырдын жаап атканына карабастан колдоо көрсөтүп, баягы ушундай бир көмөктөшүп, көптөп баягы көп түкүрсө көл болот деген ата сөзүн колдоп келген
ар бир мекендешибизге энелерибиз келди, көчкү басымдуу бөлүгү. Анткени ушу балдардын канчалык кыйналгандыгын энеден башка зат оңой менен көп түшүнө бербейбиз. Ошондуктан баардык келген апаларга, мекендештерге ыраазычылык. Андан тышкары Россияда, Америкада, Кореяда жүргөн, ушу Казакстанда жүргөн, Италияда жүргөн, баардык жакта жүргөн мекендештерибиз, мигрант аталып, элибизден, жерибизден, үй бүлөсүнөн алыс жүрсөңүздөр дагы колуңуздардан келишинче колдоону көрсөтүп келесиздер. Мына ушул Айназикке дагы чогулуп аткан каражат бүгүнкү күндө ушул баардык элдин ынтымагы менен 1,5 миллионго келип жетти, Кудай буйрса. Бирок бул менен чектелбестен, негизи Айназиктин операциясына $35 000 керектелет. Ошонун Кудай буйруса мына көбү чогулу азы калды, урматтуу бир тууган. Мен да колуман келишинче сиздерге сөз берем. Айназиктин ушул жакшырып кетишине толук көзөмөлдөп, ушул ара жолдо калтырбай, жакшы ийгиликтүү операция болуусун жараткандан тилеп, көптөн көп аракетти жүргүзөйлү. Андан тышкары ушу баардык бир туугандар намазыңыздарда дуа кылып койсоңуздар, мусулмандын негизги куралы бул дуа деген. Көптөн көп ушу намазда, жума намазда, тахажжуд намаздарында көптөн көп ушу Айназиктин жакшырып кетишине дуа кылып коюңуздар. Анткени жөнөкөй эмес, өтө чоң операция алдыда турат. Барыңыздардан Аллах разы болгон болсун. Кудай буйрса Айназик жакшырып туруп, анан сиздер менен биз сүйүнүч менен жолугушканды Аллах насип кылган болсун. Кайрымдуу элдин жардам берип жатканын көргөн Айназиктин энеси рахматын жүрөгүнүн түпкүрүнөн айтып, ыраазычылыгын билдирип келет. Бирок азыркы учурда дагы операцияга керектелүүчү каражат толук чогула элек. Ошол себептен Айназиктин энеси ментип элден жардам берүүгө чакырууда. Бүгүнкү концертибиз жакшы болду, көңүлдөгүдөй, Кудайга шүгүр. Элибиз жакшы келип туруп беришти. Рахмат ошо эл журтума, Алла разы болсун. Бизди колдоп таяп турган кыргыз элиме миң мертебеден разыбыз. Рахмат ошо бизде Айназик кызыма көмөк көрсөтүшүп атышат. Рахмат. Ушул Бишкектен ат арытып келген ушу Азамат Байматов Кайрымдуу бол фондунун жетекчисине миң мертебеден үй бүлөбүздүн атыбыздан ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Рахмат. Азамат дагы дайым колдоп таяп жүрсүн, бактылуу болсун. Мен жакшы болгум келет. Концертке келгениңер үчүн баардыгыңарга рахмат. Индияга барууга аракет жасап жатам. Мен жакшы болуп келгенде доктор болайын деп, өзүм эми баардык адамдарды жакшыртайын деп атам. Баардыгынын ден соолугуна жардам берем. Кайрымдуу кыргыз эли 11 жаш куракта ментип кымбат баадагы операцияга муктаж болуп турган Айназикке кайдыгер карабайт деп ишенебиз. Келиңиздер, колубуздан келген колдообузду берип, Айназиктин келечектеги тилектерин ишке ашырууга көмөктөшөлү.